Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, жердештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Андыктан Бакыт агама чалыңыздар, номерин экранга жазып койдум. Алсуунун атынан, Алсу Рустамованын атынан деп барсаңыздар, сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерди бекер кылып берет, байке? Ооба. Токтоңуздар да. Андыктан баарыңыздарга ак жол, аман эсен барып келиңиздер. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналга катталып маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз. Мигранттар көмүскөдөн чыгышты. Орусияга келгендердин саны 500 миңден ашты. Парламент гезити орусиялык эмгек рыногуна чет элдиктер эмне үчүн тартылып жатканын аныктады. 2024 жылдын жыйынтыгы боюнча Россияда миграциянын өсүшү 560 миң адамды түздү, деп билдирди Росстат. КМШ өлкөлөрүнөн келген адамдардын агымы негизинен 440 миң адамга көбөйгөн. Эксперттер бул тенденциянын себептеринин бири чет өлкөлүк жарандарга көзөмөлдүү күчөтүү болушу мүмкүн деп эсептешет. Эмне үчүн КМШ өлкөлөрүнөн келгендер миграциялык эрежелердин катаалдашканына карабай, Орусияны тандап иштеп жатканын түшүндүрөбүз. Өлкөдө өзүңүздү мыйзамдаштырыңыз. 2024 жылдын жыйынтыгы боюнча Орусияга келгендердин саны 4 миллион адамды түзсө, 3,5 миллион адам кеткен. Ага ылайык миграциянын өсүшү 568 миң адамга жетти. Мындай маалыматтар Росстаттын Россиядагы социалдык экономикалык абал баяндамасында камтылган. Бул акыркы 10 жылдагы рекорддук көрсөткүч 1995 жылы көбүрөөк өсүш катталган 599 миң адам деңгээлинде, ал эми 2023 жылы өсүш 203 миң адамды түзгөн. Рекорддук көрсөткүчтү негизинен КМШ өлкөлөрүнөн келген мигранттар камсыз кылышкан. Алардын өсүштөгү үлүшү 441 миң адамды түзөт. Тажикстандан 128 миң, Өзбекстандан 106 миң, Кыргызстандан 104 миң, алыскы чет мамлекеттердин ичинен Кытай лидер 24 миң адам. Рекорддук статистиканын себептеринин бири миграциялык көзөмөлдүн күчөшү деп эсептейт президенттин алдындагы адам укуктары боюнча кеңештин мүчөсү Кирилл Кабанов. Мындай система былтыр Орусияда курулган. 2024 жылы эле мамлекеттик дума миграциялык саясатты өркүндөтүүчү 14 мыйзамды кабыл алган. Ошентип чыгаруу режими киргизилген чет өлкөлүктөр көзөмөлгө алынган адамдардын атайын рейстерине киргизилет. Өлкөдө мыйзамдуу негиздери жок 685 миңдей адам бар деп билдирди 9 мартта. Россия телеканалынын журналистине Ички иштер министрлигинин башчысы Владимир Колокольцев. Анын айтымында рейстердин иши чет өлкөлүк жарандардын жүрүүсүн мыйзамдаштырууга түрткү бериши керек. Бул багыттагы мыйзам чыгаруу иштери 2025 жылыда улантылат. Миграция саясатынын чөйрөсүн толук иретке келтирмейинче жакшыртууну улантуу маанилүү. Мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин миграция процесстерин жөнгө салуу жана көзөмөлдөө үчүн жооптуу болгон ар бир адам муну билиши керек деп баса белгиледи. Буга чейин Орусия ойлонбой туруп анын ичинде мыйзамсыз түрдө иштөөгө боло турган өлкө болчу деп белгиледи Мамлекеттик думанын үй бүлөнү, аталыкты, энеликти жана баланы коргоо боюнча комитетинин төрагасынын орун басары Виталий Милонов. Азыр мигранттар караңгы, жол тез эле бүтүшү мүмкүн экенин түшүнүшөт. Мыйзамдар өзгөрдү, санариптик кызматтар жана эсепке алуу системалары жашоонун барган сайын көбүрөөк чөйрөсүн камтыйт. Бирок мигранттарга көзөмөлдүн күчөшү рекорддук көрсөткүчтүн өсүшүнө жалгыз себеп эмес. Борбор Азия өлкөлөрүндө Орусияга миграция тенденциясы жалпысынан байкалууда, дейт Кирилл Кабанов. Ал жакта төрөлүү өсүүдө, бирок жумуш орундары тескерисинче азайып баратат. Башка көйгөйлөр бар, анын ичинде ичүүчү суунун жетишсиздиги жана жашоо деңгээли. Мындан тышкары Орусияда диаспоралардын саны өсүп, алар өздөрүн тынч жана ишенимдүү сезе башташты. Аларга мекендештерин иш менен камсыз кылуу, аларга жумуш орундарын даярдоо жеңилирээк. Мындай кырдаалда көзөмөлсүз өсүү коркунучу дайыма болот деп ишенет Кабанов. Анын айтымында Орусияда мигранттар үчүн шарттар дагы өтө ыңгайлуу. Ошондуктан алар келүү шарттары катаал жана чет элдиктер жогорку квалификациялуу болушу күтүлгөн араб аймактарына эмес, бизге келишет. Биз дагы миграциялык саясатты мындан ары катаалдаштырууга багыт алышыбыз керек, деп жыйынтыктады адам укуктары боюнча кеңештин мүчөсү. Россияда эмгек мигранттарына салыктар 120 миллиард рубльга көбөйдү. Россия Федерациясында патент боюнча иштеген эмгек мигранттарынын кирешесине салыктар 16%дан ашык көбөйүп, 2024 жылы 123 миллиард рубльдан ашты. Бул тууралуу Орусиянын ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Ирина Волк билдирди. Орусиянын аймактарынын бюджетине патент менен иштеген чет элдик жарандардын кирешесинен түшкөн салыктын көлөмү 16%га өстү, деп жазган Ирина Волк өзүнүн телеграм каналында. Ал сумма 123 миллиард рубльдан ашканын баса белгиледи. Мындан тышкары Волк чет элдиктерге Россия Федерациясында расмий түрдө иштөөгө уруксат берген документтердин саны көбөйгөнүн билдирди. Өткөн жылы мындай документтердин саны 2 миллиондон ашты. Ал эми чет элдик жумушчулар менен эмгек келишимин түзүү тууралуу иш берүүчүлөрдүн билдирүүлөрү 3 миллионго чейин көбөйдү. Чет элдиктер катышкан кылмыштардын саны да 9%га азайган. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды.